Учурда Бишкек шаарында маршруттук таксилердин айдоочулары жол киренин баасын 15 сомго көтөрүү боюнча Бишкек шаардык мэриясына кайрылып жатышат. Ал эми азыркы учурда дал ушул маселени мэрия карап жаткан учуру. Ошол эле учурда шаар тургундары жол кирени 15 сомго кымбаттатуу боюнча пикирлери кандай? Аны биз азыр сиздер менен чогуу байкап көрөлү. Жок, негизи көтөрүп эле койсо болмок, негизи 10 сом ошого араң биз жүрүп аткандан кийинчи 15 сомго каршымын. Мен деле 15 сомго каршымын. Аябай эле кыйын болуп калат элге. Кете ошо 10 сомда табылбай калат. Элге кыйынчылык болуп кетет го, себеп дегенде азыр азык-түлүктүн баары кымбаттады. Доллардын өсүшүнө жараша деп баардык нерсени кымбаттатып койду. Элге кыйынчылык болуп калат. Сөзсүздөн карапайым элге кыйын эле болот. Булар болчу бир күн кечке чейин иштеп аткандан кийин адамдардан көп эле пайда таап атат. Бизде деле ар ким элдер кыйынчылыкта эле жашап атабыз да. Азыр пандемиядан кийин көп эле кишилерде жумуш жок. Көп кишилер квартирада 15 сомго эми кыйын эле болуп калат. Ким акча көп болсо 15 сом төлөмөкпүз да. Акча жок болгон үчүн эми аз 10 сом деле биз үчүн кымбат эле, мисалы үчүн пенсионерлер үчүн. Biz pensiya mesela menki 3500 сом. Ошо менен кантип. Автобус, троллейбустарды каттатып койсун анда. Эми буларга деле кыйын болот да, түшүнүп атабыз, бирок жумуш жок да азыр эч кимде. Биз эмес, жаштарга жумуш жок. Бул маселе боюнча Бишкек шаардык мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгынын начальнигинин орун басарынын милдетин аткаруучу Бакыт Калыков мэрияда 12 январда өткөн жыйын учурда шаар ичиндеги эл ташыган кичи автобустардын айдоочулары келип, жол кирени кымбаттатуу боюнча шаардык кеңешке кайрылышты. Азыр бул маселенин үстүндө атайын тарифтик сунуштар айтылып жатат. Бирок бул маселе бүгүн же эртең чечилбейт. Ошол эле учурда айдоочулардын көйгөйлөрү да каралып жатат деп билдирди. Биринчиден баягы унаа тетиктери кымбаттаганынан себеби жана ошол эле күйүүчү майлардын кымбаттаган себебинен булар ушул маселени көтөрүп чыгып атышат. Андан тышкары айдоочулардын да өзлөрүнүн баягы кредиттери бар экен. Ошолордун баарын актап айтат. Ошол маселени чечип бергиле деп кайрылышкан. Сиздер буга кандай жооп кайтарып атасыздар? Биз тараптан бул маселени тарифти көтөрүү маселе бул баягы анча-мынча убакыт керек да, бул нерсегечи бул сразу эле көтөрүлө турган маселе эмес да. Мындай баягы мыйзам чегинде карап чыгып, өзүнүн баягы орусча айтканда процедуралары бар. Ошол процедураларды өтүп келип туруп, анан эң аягында Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттарына кароого киргизилет. Эл ташыган чакан автобустардын жол кире акысы 15 сомго көтөрүлсө чөнтөгүбүз чак келбейт. Мындай басымдуу пикир шаар тургундарынын сурамжылоонун жүрүшүндө белгилүү болду. Көпчүлүк шаар тургундары 15 сомго кымбаттаса, анда азык-түлүктүн баасы да арзандасын деген пикирлерин айтып жатышты. Ал эми айдоочулардын басымдуу бөлүгү эл ташыган маршруттук таксилердин күнүмдүк ижара акысын төлөп иштейбиз. Автоунаанын тетиктери да кымбаттап, күйүүчү майдын баасы да жогорулап жатат. Биздин үндү ким угат деп арызданып киришти. Пандемиядан кийин ошол жумуш жок да. Саларканда кымбат, запчас болсо 2 эсе кымбаттады, 1000 сомдуктар азыр 2000 сом болуп кетти. Сиз ошондо бул маршрутты сиз арендага алып байдыңыз? Арендага алып айдайм. Күнүнө бересизби? Күнүнө берем. Az 40-50 миң карызмын ушу пандемиядан кийин. Запчас кымбаттап атпайбы? Саларка только ремонттолуп кетип атат. Ремонт, семья багасын. Жетпесе кредит аласың ошол. Бул маршрут өзүңүз билеби же арендага айдайсызбы? Аренда. Күнүнө канча сомдон бересиз ушунда арендага? 1000 сом. Ошол 1000 сом акпайбы чыгабы? Чыгарасың да, айла жок. Кээде чыгат, кээде чыкпайт. Кичи автобуска калктын айлыктан тышкары кирешеси жок орто катмары түшөөрүн белгилеп, жол кире көтөрүлсө башка да социалдык талаптар күчөйт деп вице-мэр Азиз Алымкулов айдоочулар менен жолуккан учурда билдирди. Бишкек шаар ичинде эл ташыган кичи автобустарда 40га жакын компания бар. Эгер бардык компаниянын айдоочуларына тарифтик планды жогорулатуу боюнча сунушту жактырсак, шаар тургундарынын нааразычылыгы күчөйт. Андыктан бул маселе кылдат мыйзам чегинде каралышы керек деп билдирди. Тариф деген дагы айтып коет эле Маскал. Баягы бүгүн эле көтөрө ал десе эле сразу эле көтөрүп ала турган иш эмес. Бул биринчи. Анткени биздин урматтуу депутаттарыбызда дагы бизге окшогон эле, сизге окшогон эле эл шайлаган. Кылдаттык менен иш кылбаса, мына мисалы карашы, тарифти азыр уготом момча сом көтөрүп, аны силердин балдарыңар жокпу? Башка маршрутка түшпөйбү? Алар деле расход, туурабы? Ошон үчүн мунун баарын азыр силердин бүт ой пикирлерди угалык, мына биякта Бишкек шаарынын кеңешинин төрагасы отурат. Баарын угуп атабыз.
жанагы экинчи маселеңизге жооп бердим. Эске салсак, Бишкекте маршруткада жүрүү акысы күндүзү 10 сом болсо, түнкүсүн 12 сомду түзөт. Маршруттук таксилердин жол кире акысы 2012 жылдан бери көтөрүлө элек. Акыркы 2 ай ичинде өлкөдө азык-түлүккө болгон баада калкты кыжырдантты. Эл ташыган автобустардын айдоочулары күйүүчү май кымбаттабаса, биз дагы жол кирени көтөрбөйт элек деп нааразы. Ал эми акыркы убактарда Кыргызстанга Евро 5 стандарты күйүүчү майды алып келүү маселесин көтөрүп, ошол эле учурда майдын баасы 15 сомго чейин кымбаттаарын баса белгилешүүдө. Учурда бул тууралуу коомчулукта ар кандай пикирлер жаралууда. Албетте күйүүчү майдын кымбатташы менен катар өлкөдө башка товарлардын да кымбатташына алып келет. Коомчулуктун мындай кескин кымбаттоолорго дайыны жоктой.